Бүгүн 20-февраль 2020 мен Асанкулова Бекбиби Согонбековнамын. Мен бүгүн Сүйүналиев Жапы Тайкемдин Москва шаарында албай калган ордени боюнча изилдеп, Жапынын бир туугандары Чыныбаев Көчөбек Асановичке келип отурам. Тайке, кыскача маалымат берсеңиз. Атамекендик согуштун 70-жылдыгына карата Россия элинин эмгекчилери чоң аракет кылыптыр. Согуш убагындагы дайынсыз кеткендердин жанагы бүт баарын тактап интернетке чыгарып, ошо интернетте мен кысымдан сурасам, ошо биздин чоң аталардын Караев, Чыңгызды, Абдрахманов кимди, анан кийин мен Алымкулдун уулу Сурахмат деген да тайекебиз үйлөнбөй 23 жашында кеткен. Ошонун ичинде Жапы Айкемдин орден Отечественной войны первой степени деген бар экен. Мен ошону чыгартып алып туруп, бир туугандарыма бергем. Анан кийин мен 19-жылы июнь айында Москвага баргам. Уулумду эшитип алып архивке барсак, бир тууганы же бир туугандарынын балдары келсин, фамилиясы окшош болсун деп бизге эчтеме карабай койду. Чынында ошол борбордук архивде, военный борбордук архивде кайсы ящикте, кайсы полкада эмнеде баары турганын, ошол приказдын баары турганын далилденип атат. Биз ойлогонбуз, Жапы Айкемдин орденин алса, атын чыгарганга бир көчөнүн атын ушундай койсокпу деп. Ушундай аракет кылганбыз. Эмеге карата ошол аракетибиз азыр ишке ашпай атыр. Кудай буйруса, ишке аша турганда атынан кууп эме кылсак, Кудай буйруса ашып калат. Рахмат Айке. Кызыңыз Гүлмирадан дагы интервью алдым. Ал дагы ошо интернеттен карап тапкан экен. Сизге да ден соолук, ушинтип өтүп кеткен ата-бабаларды изилдеп, кийинки муундарга унутпай эстеп жүрөлү деген ниетте иш аракет жасап турсуз. Ден соолукта болуңуз, бар болуңуз. Алда бир Алла Тааланын бир буйруктуу күнү болуп алынып калар, баарыбыз чыгынсак. Рахмат сизге. Рахмат.